Зина Мамбетова 2 бөлмөлүү батирде жашайт. Мурда тол менен жабылган чатыр убакыттын өтүшү менен эскирип, жашоочулар зак үйдө баш калкалап калган. Үй ээсинин айтымында бөлмөлөрдүн электр сымдарына чейин суу өтүп жаан күндөрү алар жарыксыз калышат. Азыр ошо Бакыт Төрөбаевка жолугуп, ошол киши биздин тагдырыбызды чечти. Ыраазыбыз, рахмат Бакыт Төрөбаевка. Адалат Заипова суу өткөн үйдө жашап илдетке чалдыккан. Деми кысылып, дарыгерге кайрылса, ага дем алуу органдары дартка чалдыкканын айтышкан. Мындан улам жергиликтүү тургундар жашоо шартын айынан дарыгерлерге күн алыс каттоого туура келүүдө. Маселенин өтө маанилүүлүгүн эске алган Адалат айым жергиликтүү бийлик, чукул кырдаалдар жана жогорку кеңештин депутаттарына чейин кайрылып, жаратылуу жооп ала алган эмес. Biz уже жардам бердик, 3 теректи бердик депчи. А бул 3 теректи биз кантип сорадык? Биз ыйлап, истерика болуп. Жергиликтүү эл белгилегендей, алардын бактысына Өнүгүү прогресс партиясынын төрагасы бул аймакка иш сапар менен келип, маселени уккан. Канча жылдап кыйналган тургундардын жашоосуна жалгыз Бакыт Төрөбаев шам жагып бергендей эле болду. Вы знаете, аж плакать хочется. Хочется поклониться этому человеку до земли, что он нас услышал, что мы, оказывается, кому-то еще нужны. Потому что мы не видим ни правительства наши, ни народных избранников наших, которые вот нам помогли бы. Столько мы стучались, столько мы плакали. Өнүгүү прогресс партиясынын колдоосуна жергиликтүү эл ыраазы болуп, азыр иш кызуу жүрүп жаткан учур. Эл да четте турбай өз каражатын топтошту. Бирок бардык курулуш материалдарын жана куруучулардын акысын партия төлөп жатат. Биз деле баягы кургол эмес, бизге деле төлөп берип атат. Акчасынчы. Биз мына ушуну жаап берип атабыз. 2 күн болду баштаганыбызга. Колубуздан келген жардамды берип атабыз. Ушу менен ушу жердеги жарандар чоң ыраазычылыктарын айтып атышат. Өнүгүү прогресске баталарын берип атышат. Бакыт Төрөбаевичке чоң ыраазычылыгын айтышты. Шарттын жоктугунан айрым үй ээлери батирлерин сатууга шымаланып калышкан. Бирок жаз алды менен башталган иш жашоочуларга үмүт берди. Өнүгүү прогресс партиясы болсо, биз бирге өнүгөбүз деген ураандын алдында ар бир жарандын жакшы жашоого үндөй турганын билдиришти.